Сени мына азыр кыйнап жүргөнүң бул бардык мусулмандын проблемасы деп билсе болот. Ошолордун ичинен эң биринчи орунда мусулман эркектердин менминден баш көтөрүп жүргөн мусулман эркектер өзүбүздүн мусулман кызды коргой албасак, сырттан бирөө келип коргоп береби сени? Коргобойт албетте. Эч ким жардам бербейт. Аячон. Аячон. Aydına. 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 Азыр мына биздин WhatsApp номерибиз +996 702 69 69 87 номерине чалышып байланышка чыгып жеткизип берип койдум. Не кылайын, сизге берип кетейинби жарым? Жок, мен пул алмайман балам. Немеге дейин? Bu bollarım üyetip koladı. Nime gep degende top gelip yediryaptı da bular. O ciger üçün yedirdim bir aydan aşıp. Жоқ, азыр Айдына ханга жарымын $50, жарымын сизге бер деп атпайбы? Сизге ошон үчүн келдим да. Ашындайан ашы Айдына ханга берип коярын. Өзүнө? Өзүгө берарын. Мен розыман бокканым деп башкача. Уларга hem рахмат берин. Lekin bizge yordam kerak. Макул, түшүндүм. Азыр үйүңөргө кирсем жоксуңар. Кореядан бирөөлөр акча бердилер силергечи. Аячаныма барсам, аячаным айтты, мен жардам муктаж эмесмин, ошо Айдына ханга бер. Аз сомго айландырдык. $50 3800 сом болду. Азыр силерге таштап кетейин, же керектүү нерсеңер болсо алып берели. Үйгө киресиңер болду? Киремиз. Мына биздин WhatsApp номерибизди билесиң, +996 702 69 69 87. Ошол кандай кызмат, эмне жардам керек болсо, мага чалгын, байланышкын. Акчалай болобу, продуктадан болобу, үйдөн болобу, Кудай кааласа, сен мусулман кызсың, колубуздан келгенче кызмат кылабыз. Азыр мына жерде мына тамак ашыңар бар экен, тамак бышыруучу немеңер дагы бар экен, билтеңер, продуктаңар бар экен. Кызың ден соолугу жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Кемчилдик жок, Жок. Квартираңар однокомнатный квартира экен. Кудай кааласа, иншалла мына өзгөндө жашаган Бактияр деген жигит кече келип сага тынчтык бербей аткан мына коңшуларга айтып деп түшүндүрдүм деди. Квартира маселеңин акчасын төлөп чечиптир. Ошол. Мына 3800 сом неме кыласың? Керегиңе жаратасың, макулбу? Анан кыскасы ошол акчалай болобу экен. Биздин кыргыз, өзбек бир тууган. Сен бир өзбек улутунун бир момун мусулман кызы болсоң, биз кыргыз журтунун уулубуз. Биз бир тууганбыз, бири-бирибизге кайдыгер карабай. Макулбу экен? Бир тууган агаң, бир тууган иниң, атаң дей бер мени. Ошончолук мен сага жүрөгүм менен коргоп, колумдан келгенче кызматыңды кылам. Кайсыл жагынан болбосун, колумдан келгенче. Акча жагынан болобу, үй жагынан болобу, тамак аш жагынан болобу. Макулбу экен, сен жалгыз эмессиң. Баары Алладан. Алланын казынасында чек жок. Аллага мактоолор чеги жок, даңктар болсун, Алла береши атат. Алла берип атат, иншалла. Силерге ошол муктаждарга иншалла беребиз. Рахмат силерге. Кемчилигимизге хамасын даярлап, тойлап кетишти. Сизге рахмат. Алла разы болсун. Мен Алладан такажутта 5 убакыт намазында дуа кылам. Ушул Айдына хан карындашымдын жүзү жер карабасын, Аллах Таалам даражасын улук кыл. Аллах Таалам ушул кыздын, ырыс кызын кенен кыл. Бир солих, таква бир ушундай бир берешен
жанагындай көрөгөч, адилеттүү бир жигитке турмушка чыгып, мындан кийинки жашоосу бактылуу болсун. Эч кимден кордук көрбөсүн, кыйналбасын, ыйлабасын. Мына кызыңдын да өмүрүн тилеп атам. Мына силер Алланын белеги, Алланын аманаты болосуңар. Кызыңар экөөңөрдүн бааңар жансын. Мен бир тууган мусулман агаң катары мен күйүп жаман болгом да. Мен сени ушул мына болуп аткан нерсеге күбө болгондон кийинчи жүзүң жер карабасын карындашым. Ар бир момун мусулман кыздын айырмасы жок. Биз улутка бөлбөйбүз. Кимдин кызы болбосун, өзбектин кызы болобу, кыргыздын кызы болобу, эч ким кор болбосун. Ар бир кыз барган жеринен бак тапсын. Ушул кайненелерибизге дагы иман, ынсап, сабыр, хидаят берсин Аллах Таала. Ушул балдар жетим калбасын. Мындай балдар араксат болуп бир орто жолдо калбасын да, ажырашуу болбосун. Кайнене, кайнаталар да ушул себепкер болуп калтаса, мен суранат элем да, мына ушундай жаштар ажырашууна себепкер болуп, балдар жетим болгонуна себепкер болуп калтаса, Алладан коркуп, Кудайдан коркуп, өзүңүздөрдүн кызыңыздай кабыл алсаңыздар жакшы болмок. Мына эмне болду жыйынтыгында? Бул кыздын кайненеси бул кыздын аясын жалат деп тилдеген экен. Бул деле аясы үчүн, апасы үчүн күйөт да. Бир чыдап тур, эки чыдап тур, үч чыдап тур, анан кол көтөрүп тур. Аясын коргогон да бул дагы. Анан апасын коргоп, баласы чыгып, бул аягын уруп көчөгө чыккан, кууп чыгарган. Кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, ошол жерде бактылуулук болот. Кайсыл жерде адилетсиздик болсо, ошол коом кор болот да. Мен бир эле айтып коеюн. Бул бардыгына тиешелүү. Мына мамлекеттик кызматкерлерге, кайната, кайненеге, ер азамат жанагы күйөө балдарга бүт баарына тиешелүү. Алладан коркула, 5 күндүк өмүр кетебиз эртең. Алланын улуу жаманын көрүп алдына барганда ошол жерде сурак жооптор болот. Бул күндөр өтөт, баарыбыз кетебиз. Бунун баардыгы калат. Бул кыйынчылыктардын баары убакытча. Алла буйруп насип кылган экен. Мен ушул бир жамгырдын бир тамчысындай болсо да кичине бир амал жасап атканым мен чеги жок бактылуумун. Алланын каалоосу менен сага жолуктуруп койду. Бирөөлөр чалды, маалымат берди. Бардым мен ишенбей. Кантип ушу 21-кылымда мусулмандын кызы мүрзөдө жашап, 1,5 жашар кызы менен көчөдө калат деп. Барсам акыйкатына көрдүк сени. Мен тартып атканымдын бирден бир себеби ушундай да. Кээ бир инсандарга сабак болсун, үлгү болсун, мамлекеттик кызматкерлер жакшы иштебегенден бийлик өкүлдөрү көрсүн, ушундай муктаж, жардамга муктаж инсандарга жардам көрүлсүн, эл тараптан дагы, мамлекет тараптан дагы. Не дейинден башка ушу айла жок. Бардык убактымды курбан кылып ушул ишке киришем да мен. Бардык жумушумду таштап коем мен өзүмө тиешелүү жумуштарды. Мына биздин WhatsApp номерибиз +996 702 69 69 87 номерине кайдыгер карабаган инсандар өздөрү чалып, чет өлкөдө жүргөн мусафирлар чалып, кичине болсо дагы сага жардам болуп калсын, ушуну аманат кылып жеткизип кой деп мына колуңда кармап турган акчаны бирөөлөр эксан кылды. Рахмат аларга. Ал жактан болбосо өзүмдүн жанымдан колумдан келгенче бөлүштүрүп атам муктаж инсандарга. Бирок ошонун ордуна кайра Аллах Таалам берип атат. Аллах кадыр зат экен. Бирди берсең 10ду берем деген убадасы бар. Менде деле өзүмдүн бир булактар бар, акча таба турган булактарым бар. Ошол жактан түшкөн каражаттардын жарымын мен Аллахныкыда бөлүп коюп атам. Силерге окшогон муктаждар үчүн. Анан мен видеолорумду көргөн мусулман бир туугандарым кайдыгер карабай анча аманат кылып берип атат. Рахмат ошол кишилерге дуа кылып койсоңор. Не дейин, айта берсем сөзгө мен бир тууган мынау бирөөнүн кайгысы, бирөөнүн азабы бардык мусулмандардын кайгысы да, мен бир айтып коеюн. Сени мына азыр кыйналып жүргөнүң бул бардык мусулмандын проблемасы деп билсе болот. Ошолордун ичинен эң биринчи орунда мусулман эркектердин, менминден баш көтөрүп жүргөн мусулман эркектер өзүбүздүн мусулман кызды коргой албасак, сырттан бирөө келип коргоп береби сени? Коргобойт албетте. Эч ким жардам бербейт. Коом бузулуп атат. Коом бузулган үчүн Алланын апаат балелери келип атат азыр. Ар бир момун мусулман ойлоно турган заман келди. Мына канчалаган өлүмдөр болуп атат. Хат биз мына көрүп атабыз го жаназада. Ошол нерселер ар бир момун мусулман жүрөгүнө кирип бир
сабак болсо экен дегенде 5 күндүк өмүрдө колдон келишинче жакшы амал жасап калалы. Балки менин ушул амалым себеп жаннатка кирип кететтер. Бир Алла билет. Алладан үмүттү үзбөй, Кудайым деп ушу дуа кылып, ыйлап муктаж инсандарга 100 сом болобу, 500 сом болобу, азык түлүгүнөн колунан келгенче айта бер. Ушундай. Айта берсем сөз көп. Так. Башка эч кандай неме жок, ама? Yok, kamchilik yo'q. Allah razı olsun. Telefonunu işledik am. Kuda kalasa. Eğer de kolu komşuların sağa gelip alıp basmırlap, kayaktan gelgensin, ikinci katını olup geldin mi dep lишний вопростор задавать et, başında orta turan olsa senin ortama men süйлөшөм kuda kalasa. Allah kalasa. Süйлөшкөндө кандай мен кыскасы мен туруп берем да senin ortama. Men түшүндүрүп айтам senin кыйынчылыгыңды болуп аткан нерсени. Макулу коркпой, башыңды көтөрүп 5 вакыт намазыңа бекем болчу кам. Намазыңды оку, 5 вакыт намазыңды оку, дуа кыла берсең, зикир кыла бер, Алланы улуктай бер, Алланы мактай бер, Алланы даңктай бер. Кудай калса Алла берет. Бар Алладан. Экинчи биз себепкербиз. Мен жөн эле бир бечара адаммын, колуман келгенче Алланын ыраазылыгын таап калайын деген адаммын. Алла Таала жиберип атат, жолуктуруп атат. Алла Таала кызмат кылдырып коет сага. Алла Таала сени жакшы көрөт иншалла. Мына бөлмөлөрүңөрдө немелер жокпу? Кемчиликтер жокпу? Жакшы. Таза экен. Абойлору бар экен, а? Төшөңөр бар экен, жакшы. Жакшы. Ремонту жакшы экен. Remontda yaxshi. Ага. Ремонту жакшы экен. Я нанай, бактылуу бола, кызыңдын өмүрүн берсин, багың берсин. Сен көргөн күндү кызың көрбөсүн. Рахмат sizga. Мына бул жагыңар неме экен, а? Кухня. Кухня экен. Машалла, машалла. Жакшы. Жакшы. Мен ар бир момун мусулман эркектин парзы да. Ушул мен кыскасы кабар алып турам, каралашып турам иншалла. Алла разы болсун силерден. Макуланда. Тынч болгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах аманатсын. Алла кадырлап болсун. Бир нерсе болсо мага байланышасың. Болуп турат тынч бол. Yaxshi bo'ling. О, акчаңа этият бол, керегиңе иштеп бол. Rahmat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Har bir mo'min musulmon tuğanlarıma Allah Taala dövlötün, imanın, dünyasını arttırıp har bir jasagан amal Allah razı bo'lgan ulug' amallardan bo'lib nasib et, өлкөбүз tinch болсун, бүтүн болсун. Koronavirus деген ол түп тамырын этип коюп койсун. Ол аткан insanlara Allah Taala шифа берсин. Биз менен бирге болуңуздар. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.